Yıkılağız. Asıl taştan koyğun. Çok akmaz bey soyğun. Борборуздагы 180 мектепке чейинки билим берүү уюмуна азыр 300гө жакын бала келет. Балдарга туура талим тарбия берүүнү максат кылган жамаат этнопедагогиканын негизинде балдарды эне тилин, эли жерин сүйүүгө үйрөтүүдө, андан сырткары балдардын өздүк көркөм чыгармачылыгын өстүрүүгө өбөлгө болгон түрдүү мелдештерге да активдүү катышышат. Жакында биз жомокко катыштык. Жоморт Бөкөнбаевдин Чептен эрдин Күчүбек деген жомогун балдар көргөзүп, райондон 1-чи орунду алып, анан шаарга чыктык. Шаар боюнча 10 бала бакча катыштык. Ошо 10 бала бакчанын ичинен 2-чи орунду алдык. Аябай кубанып, сүйүнүп турабыз. Жомоктогу каармандардын ролун 6 жашка чейинки балдар аткарган. Бакчанын кичинекей артисттери жараткан бул ийгилик чынында эле мактоого татырлык экен. Анда сиздердин назарыңыздарга бакчанын балдары койгон Жоморт Бөкөнбаевдин Чептен эрдин Күчүбек деген уламыш поэманын негизинде түзүлгөн жомокту тартуулайбыз. Zamanda el бар eken, özünçö erkinen жашап турган, багында булбул сайрап, гүл жадырап, башкача сонун жерди мекен кылган. Аржылы, күштүү жоолор каптап кирип, талоонго салат экен мүлкүн малын, ойрондоп эчен кымбат ордолорду, олжолоп алып кетип сулууларын. Хордугу душмандардын жанга батып, бир күнү кеңешүүгө эл чогулду. Жыгырабыз. Бардык көч, бардык мүлкүн сарып кылып, жоо өткүз Бекем Чепти курмак болду. Айлантып, кең өлкөсүн дубал куруп, киришти эмгегине күн өткөрбөй, көтөрүп бай дубалын келген кезде кайрадан кулап түшөт, жар көчкөндөй. Yıkılağız. Asıl taştan koyğun. Çok akmaz bey soyğun. Asıl taş, алтын менен койсо дагы топтобой дубал көчүп кулай берди. Ben çeçem bu tüyündü. Kal bol boy, kari ağzın aytkan gibi. Kalayık, dilimde bu sözge gönsün. Tük göçböy, buldu alın tılım boyu. Tüdülöy bir azamat erdi gömsün. Kimdi gömemiz? Kimdi gömemiz?
ettirilip, uşunda işe anlap bakmadın mı? Erkete gelin üçün kurban bol dep hiç kaçan unutmayın aytkanыңды. Atatürk hizmetine can verip, aylanam ak sütümdü aktap kettin. Koş seneke! Toktot kula, toktot bömböglü. Bulanı açkın, şepulay kaptap girse düşman buzar. Baldarın bar uşunda ösüp dursa, bağıntı bu cüröktü kim korkudan. Seneke! Çerdi cas, tepkin şapan, kurgun sayran, çöp çok tep, kaygı tartıp, kansana bak, kanday jol, basıp yeri, bas idimek, durmadan mınday elim, mınday baba. Biz бул жомокту даярдаганда балдардын занятие учурунда кандай активдүү катышкан балдарга бердик. Анан эң кыйынчылыгы балдарды даярдап алсак кээде келбей коет да, ошол учурда кыйынчылык болду. Болбосо жакшы эле, анткени баланы кичинекей чагынан үйрөтсөң балдардын эс тутуму жакшы болот дагы, наоборот жакшы аткарып беришет да. Анан эмнеси жакшы нерсе, кичинекей балдар чоң кишинин ролун аткарып атканда аябай жакшы, жагымдуу нерсени тартуулайт да. Ушул жагы жакшы болду. Ата-энелер кандай карашты буга? Ата-энелер аябай сүйүнүшөт. Өздөрүнүн балдары эле чоң кишинин ролун аткарып атса, алар жактан да аябай чоң жардам болду. Алар да үйдөн баягы биз берген текстти жаттаттырып, ушундай жакшы маанайда болушту. Анткени биз ата-энелер менен иштегенде, ушундай балдарга жакшы ушундай ролдорду берип эметсек, балдардын бала бакчанын ишиндеги иш-чараларга жакшы катышат. Балдарды жомокко даярдаганда ушу тарбиячылар балдар кыйналат го деп сөздөрүн, бирок бат эле балдарга баягы окуп берип, жомокту тааныштырып, ошол группанын баардыгында балдарга анан кайра мына сен болосуңбу, сен ким болосуң, сен мен деген кыйын. Көрдүңөр го, ар бир бала өзүнүн ролдорун өздөрү тандап алышкан. Анан тим эле чын мындай жүрөгү менен аткарышты да балдар. Бүгүнкү күндө жомокту мен аябагандай актуалдуу деп ойлойм, жаш жеткинчектер үчүн. Себеби биз деле жомок менен тарбияланганбыз. Негизи жомок кинодон дагы, мультфильмден дагы аябагандай чоң таасир берет өспүрүмдөргө өзгөчө. Себеби ал жерде каармандар образдар менен ачылып берилет да. Ошол эле түлкүнү жаман каарман кылып көрсөтүп беришет. Ошол эле дыйкан менен доңуз, ошол эмгекчиликке үндөп. Анан эң жакшы жери бул балдар жомокту өзүнүн фантазиясы менен ошол тарбиялана алышат да, фантазия. А мультфильмди ошол эле мышыкты көрүшөт, же ошол эле чычканды көрүшөт. А жомоктон булар өздөрү каалаган нерсесине салыштырып түшүнүп алышат да. Анан мага жаккан эң жакшы жери жомоктун. Ар бир жомоктун аягын карасаңыз, жыргап, куунап жашап калыптыр деп. Бардык жомок ушинтип бүтөт да. Бул жакшы нерсеге чакырат да балдарды.